урматтуу окуучулар, бүгүн силер менен бүгүнкү турган тема сойлоочулар же рептилиялар классы деп аталат. Рептилиялар сойлоочулар классынын сырткы жана ички түзүлүшү менен таанышасыздар. Сойлоочулардын 7000ге жакын түрү бар. Анын ичинде Кыргызстанда 37 түрү кездешет. Ал эми Кыргызстандын кызыл китебине болсо 8 түрү катталган. Силер балдар бул кезге чейин билесиңер, жаныбарлар дүйнөсүнүн типке бөлүнөт. Бул жаныбарлар дүйнөсүндө хордоолор жеңе кирет. Ошондой эле типчи омурткалуулар типчесине, сойлоп жүрүүчүлөр классына ошондой эле 3 түркүмгө бөлүнөт. Ташбакалар түркүмү, кабырчыктуулар түркүмү, аларга болсо кескелдириктер жана жылаандар, ошондой эле крокодилдер түркүмү деген 3 түркүмгө бөлүнөт. Эми балдар сойлоп жүрүүчүлөрдүн сырткы түзүлүшү менен тааныштырып өтөлү. Сойлоп жүрүүчүлөр классы сырткы түзүлүшү боюнча башы, денеси жана ошондой эле куйругу 3 бөлүктөн турат экен. Башында болсо көзүңөр көрүп тургандай, көзү көрүү органы, дем алуу органы мурду, ошондой эле ортоңку кулагы, оозу жайгашкан. Сойлоп жүрүүчүлөр классынын сырты тери, кабырчыктуу тери менен капталган. Жерде сууда жашоочулар классында билесиңер, балдар, териси жылаңач, көп бездүү, жука тери менен капталса, ал эми сойлоп жүрүүчүлөр болсо, мына момундай силер көрүп тургандай кабырчыктуу тери менен капталган. Сойлоочулар жана мен айтып кеткендей 3 түркүмгө бөлүнөт дедик. Силерге айткандай ташбакалар, крокодилдер, жылаандар, кескелдириктер булар эмнеси менен окшошуп кетет? Болсо эмнеге бири-бири менен байланышкан деген суроо беришиңер мүмкүн. Кээ бир учурларда силер ташбакаларды, крокодилдерди жерде сууда жашоочулар деп дагы ойлоп аласыңар да. Ал эми булардын жерде сууда жашоочуларга кирбей, сойлоп жүрүүчүлөр классына киришинин эң биринчи себептери алардын көпчүлүк себептери бар. Эң эле биринчи булардын буттары баардыгы тең бирдей. Арткы буттары денесин өйдө көтөрбөй, денеси боортоктоп жерге сүйрөп басышат. Крокодилдерди көрүп жүрөсүңөр, ташбакаларды көрүп жүрөсүңөр, жылаандарды, кескелдириктерди, мына ушунун баары тең ушу сойлоп жүрүүчүлөргө киргендин эң эски бирден бир себептери. Эми айта кетүүчү сырткы түзүлүшү менен таанышып алыңар балдар. Ошондой эле ички түзүлүшүнө келе турган болсок, сойлоп жүрүүчүлөрдүн скелети же болсо сөөгү көрүп турасыңар. Бул жерде баш сөөгү, омурткалары дагы мына момундай бөлүктөрдөн турат. Моюн бөлүгү, арка бөлүгү, бел бөлүгү, жамбаш бөлүгү, анан куйрук бөлүгүнөн турат. Андан сырткары кол курчоосун карасаңар, ийин, төшү, анан ошондой эле манжалары, күң жилиги, кар жилиги бул алдыңкы ийин курчоосу. Экинчи болсо жамбаш бөлүгүн карагыла, кашка жилиги, жото жилиги, анан таманы. Бул омурткалардын, сойлоп жүрүүчүлөрдүн скелети. Андан кийин ички органдар системасына кайрылып кете турган болсок, тамак сиңирүү системасы албетте ооз органынан башталат экен. Оозунан кызыл өңгөчү, мына көрүп турасыңар. Кызыл өңгөчүнөн кийин бул жерде ашказаны, ичегилери, боору, мына мунун баары тең, анан клоакасы тамак сиңирүү системасын түзөт экен. Сойлоп жүрүүчүлөр классы булардагы көбүнчө жырткычтарга кирет. Крокодилдер, жылаандар, кескелдириктер булар тирүү жандыктар менен азыктануучулар болуп эсептелинет. Өпкөсү булардын дем алуу органдар системасынын эң негизгиси өпкө түзөт экен. Кекиртеги, өпкөсү жерде сууда жашоочулардан айырмаланып, булардын өпкөсү татаалыраак түзүлүштө. Балдар, силер билесиңер, жерде сууда жашоочулар классы дем алуусу териси аркылуу да жүргүзүлчү. Ал эми булардыкы болсо териси аркылуу жүргүзүлбөйт, өпкө аркылуу жүргүзүлөт экен. Дем алуу органдар системасы. Кан айлануу системасына болсо, жерде сууда жашоочулардын жүрөгүнүн камерасы 3 болсо, сойлоп жүрүүчүлөрдүн жүрөгүнүн камерасы дагы 3. Ал эми крокодилдики болсо, толук тосмо менен тосулбаган 4 камералуу жүрөктөн турат. Кан айлануусу 2 тегеректен турат.
Булар муздак кандуулар классына кирет. Силер бул кезге чейин билесиңер, муздак кандуулар кечирип койгула, муздак кандуулар кандуу жаныбарлар дегенге, демек, дене температурасы айлана чөйрөнүн температурасына көз каранды жаныбарлар. Бөлүп чыгаруу органына жуп бөйрөгү. Эми могул жерде силер балдар көрүп турасыңар, клоака деген. Клоакасы бул жерде бөлүп чыгаруу органында кызматын аткарат. Ошону менен бирге жумурткаларын да ушул клоакасы аркылуу чыгарышат экен бул сойлоп жүрүүчүлөр классы. Мына балдар сойлоп жүрүүчүлөр классынын ички түзүлүшү менен таанышып өттүк. Азыр сойлоп жүрүүчүлөрдүн нерв системасы мээси 5 бөлүктөн турат экен. Алдыңкы мээси чоң жарым шарлары жакшы өрчүгөн экен. Аралык, ортоңку, кара куш мээлери жерде сууда жашоочулардын мээсине караганда чоңураак болуп эсептелинет. Булар айрым жыныстуу жаныбарлар, уруктануусу ичтен жүрөт. Булар жумуртка ташташат. Жумурткасы болсо калың кабык менен капталган. Мына караңыздар. Жумурткасы калың кабык менен капталган. Жумурткадан болсо сойлоп жүрүүчүлөрдүн өздөрүнө окшогон кичинекей жандыктар чыгышат. Эми урматтуу балдар, сойлоп жүрүүчүлөр менен кеңири таанышып алдыңар. Силерге тапшырма 29-параграфты ачып окуп суроолоруна жооп бердиңиздер.